Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен бир жакшы сунушум менен күчтүү аймак, күчтүү мамлекет долбоору менен сунушка келип атам. Урматтуу депутаттар, 2023 жылга бюджетке сунуштарым бар. Тагыраак айтканда 5 сунушум бар. Азыркы күндө өзүңөр жакшы билесиңер, урматтуу депутаттар. Бизде 452 айыл өкмөттүн 80% бүгүнкү күндө дотацияда турат. Союздун кезинде өзүңөр жакшы билесиңер, колхоз, совхоздор болгон, өздөрүнүн базалары болгон, муниципалдык ишканалар болгон, техникалар болгон. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдө андай мүмкүнчүлүктөр жок. Ошон үчүн мен 5 сунушум бар. Биринчи сунушум бул тагыраак айтканда түрткү берүүчү грант боюнча. Түрткү берүүчү грант, айыл өкмөттөргө берилүүчү грант 2010 жылдан бери 3 миллион сом порог суммасы. Менин сунушум 3 миллион сомду 5 миллион сомго көтөрүү боюнча. 3 миллион сом өзүңөр жакшы билесиңер, 2010 жылдан бери ушул түрткү берүүчү грант тарабынан 3 миллион сом берилип келет. Бирок тагыраак айтканда бул долбоорлорго аздык кылат. Менин сунушум ушул түрткү берүүчү гранттын порогун 5 миллион сомго көтөрүү боюнча. Экинчи сунуш бул теңдөөчү трансферттер боюнча. Урматтуу депутаттар, 2022 жылы теңдөөчү грант, вранышый грант 1 миллиард 400 миллион сом берилген болсо, мына 2023 жылга 3 миллиард каралып атат. Теңдөөчү грант боюнча ушул сумманы 5 жылга калтыруу боюнча сунуш берип атам. Кийинки сунуш 50 муниципалитеттер арасында муниципалдык ишканаларды ачуу боюнча. Менин сунушум 50 муниципалитеттер аралыгында айыл өкмөттөргө 20 миллион сомдон бөлүп берүү боюнча. Эгер 20 миллион сомдон бөлүп берсек, урматтуу депутаттар, айыл өкмөттөр өздөрү муниципалдык ишкана ачып, киреше алып келсе болот да. Кийинки сунушум болсо бул НСП сатуудан түшкөн салыктарды 50%-ын жергиликтүү бюджетке калтыруу боюнча. Буга чейин сатуудан түшкөн салыктар жергиликтүү бюджетке түшкөн. Кийин подоходду бергенден кийин НСПны республикалык бюджетке алып койгон. Менин сунушум ушул 50% сатуудан түшкөн салыкты жергиликтүү башкарууга берүү. Кийинки сунушум, урматтуу депутаттар, айылдык кеңештин төрагаларына айлык майына төлөө боюнча. Буга чейин 20 миңден ашык калкы бар айылдык кеңештин төрагаларына азыр айлык майына төлөнөт. Бирок 20 миңге чейинки айылдык кеңештин төрагаларына айлык майына азыр төлөнбөйт. Менин сунушум айылдык кеңештин төрагаларына айлык майына төлөө боюнча сунушум. Эгерде айылдык кеңештин төрагаларына айлык майына төлөсөк, айыл өкмөт башчылары менен чогуу иш алып барат деген ойдомун. Өздөрүнө милдеттеме алып, ушу айыл өкмөт өздөрүнүн азыркы күндө өздөрүнүн кабинеттери бар. Эгер айлык майына төлөсө, ушул айыл өкмөт башы менен тыгыз байланыш иштеп, ушу жергиликтүү башкарууга бир топ салымдарын кошот деген ишеничтемин. Бул сунуштарды кече мен Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбекович менен жолугушуп, мен өз сунуштарымды бердим. Акылбек Усенбекович колдоду. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу депутаттар.
колдоп коюңуздарды суранам. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Урматтуу Алмаз Акылжанович, азыркы Замир мырза презентация алган презентацияны Минэкономикага поручение берип койсоңуз Минфинге бир топ жакшы сунуштар бар экен, жакшы көңүл бурулбай калды. Бирок сунуштары жакшы. Биз өзүбүздүн фракциябыздан дагы колдоо иретинде өзүнүн чечимин чыгарып бердик. Биз колдоп атабыз. Жакшы нерселер бар экен. Бул Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Азыр мына коллегабыз Замир мырза абдан жакшы сунушту айтты. Бул биринчи кезектен ушул айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгарууда, Замир мырза. Абдан жакшы бир 3 сунушун уктум. Мен эми сиздер деле көңүл койсаңыздар, бул өтө керек. Бул депутат коллегабыз өзү айыл өкмөт башчы болуп иштеген. Бул баягы практикалык жыйындыдан келип чыккан жакшы сунуштарды берди. Замир мырза, ишиңерге ийгилик, колдойбуз. Колдоп берсеңиздер ушуну. Мына Алмаз Акынжанович, сиздер дагы ушу бюджетке киргизип ушуну колдоп берсеңиздер. Рахмат.